серіктешіп қалғанбыз. Садыр мен үшін бір чоң адам. Садыр мен үшін бір мен жақсы көрген, ушул өмірді тапқан жақсы досым. Ошол күндөн ушул күнгө чейин биз үй бүлөбүз менен чай ичип катышабыз. Биз Садыр экөөбүз ошол ойлогон, мурдатан ойлогон, элибизди журтубузду өзгөртөбүз, элибизге журтубузга кызмат кылабыз, мамлекетибизди башкача кылып түзүп, элдин Кыргызстандын кадыр-бартын көтөрүп, элибизди жакшы жашоого жеткизебиз деген тилегибизге жетебиз деген ойдомун. Ечен бир сууларакты, кечүүлөрдү кечтик, кыйынчылыктарды бирге көрдүк. Кудай кааласа Садыр экөөбүздүн достугубуз, мамилебиз түбөлүккө болуш керек деген мен ойдомун. Камалып түрмөдө бирге да отурдук. Анан бүгүнкү күнгө чейин достугубуз уланып келатат. Бул экөө урушуп кетиптир, анан мындай тигиндей деген сөздөр бул калп. Бир экөөбүздү бир гана Алла Таалам гана ажыратышы мүмкүн. Эч кандай бийлик, байлык, талаш тартыш биз ажырата албайт. Биз урушпайбыз. Урушсак дагы өзүбүз ичара урушушубуз мүмкүн, бирок тил табышып алабыз. Анан баягыдай чагымчылар чыгып алып, Садыр менен камчы урушуп атыптыр. Садыр менен камчы андай сөз кылып атыптыр, андай жок. Эч качан биздин достугубузду эч ким бир гана Кудай ажыратышы мүмкүн. Атак мындай ушактар, ортого түшкөн интригалар биздин достугубузду ажырата албайт. Эч кандай баягыдай провокациялар, провокационный баягы Садырга артылуу сөздөрдү азыр жаман нерсени айтып атышат, мага дагы айтып атышат. Бирок булардын баарын артка калтырабыз деген ойдобуз. Мындан да оор нерселерди чогуу өткөрүбүз. Достугубуз экөөбүздүн түбөлүк бойдон калат. Бул достугубуз биздин экөөбүздүн жеке эле кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, биз мамлекетибиздин, элдин кызыкчылыгы үчүн ушу достугубузду колдонобуз деп антташканбыз. Кудай сактасын, бир ушундай бизди эч нерсе ажырата албайт деген ойдомун. Ошо бойдон биздин достугубуз түбөлүк калыш керек.